Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде Иран жергесинен чыккан улуу акындар Хаким Абулкасым Фирдауси, Хаким Омар Хайям жана түркмөн акыны Махтумкили Фраггинин эскерүү күнү болуп өттү. Иш-чара Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин маданий өкүлчүлүгү жана окуу жайдын чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультети менен биргеликте уюштурулду. Ага Ирандан маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Абузара Тогани, Бишкек мамлекеттик университетинин чыгыштаануу факультетинин деканы Таласбек Машрапов, университеттин мугалимдери, фарс тилин окуган студенттер жана фарси тили Иран маданияты менен цивилизациясына кызыккандар катышты. Иш-чаранын ачылышында маданий өкүлү Абузара Тогани перс акыны Фирдаусинин дүйнө жүзүнө атагы чыккан Шахнаме поэмасы перс тилин кылымдар бою сактап калууда чоң салым кошкондугун белгиледи. Айта кетсек, Иранда жыл сайын 14 май Фирдаусин эскерүү жана фарси тилинин күнү деп белгиленип келет. 60 миңден ашуун беттен турган Шахнаме поэмасы орус жана кыргыз тилдерине да которулган. Ал эми Иран аймагында мындан 300 жыл мурда жашап өткөн түркмөн акыны Махтумкили Фрагги ырларын түркмөн тилинде жазып, алдагы түркмөн тилинин сакталышына чоң салым кошкон. Фраггинин чыгармалары кыргыз элинин Манас эпосы сыяктуу ооздон оозго, муундан муунга айтылып келип, анын ырлар жыйнагы кагаз бетине жакында эле түшүрүлгөн. Омар Хайям акын катары дүйнөгө рубаилер менен таанылган. Анын артында рубаилерден башка да математикалык эмгектери, астрономиялык таблицасы жана эң так эсептелген күн календары калган. Когда пришло твой лунный лик, я обезумел и сгорая, душой трепещущей постиг невнятные напевы рая. Иш-чаранын алкагында перс тилин окуган студенттер Фирдауси, Хайям жана Фраггининин өмүр баянына кыскача токтолушуп, кыргыз, орус жана перс тилдеринде алардын ырларынан үзүндүлөрдү окушту. Борбордук Азия элдеринин маданиятында, тилинде, адабиятында фарси поэзиясынын, фарси тилинин ролу зор. Ошон үчүн биздин Бишкек мамлекеттик университетинде фарси тили биринчи тил катары жана экинчи тил катары атайын окутулат. Каныбек Темиров, Айзат Асанакунова, Евразия бүгүн.